Номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Силер менен мен башталгыч класстын мугалими Турус кызы Жазгүл. Эмеси бүгүнкү тарбиялык саатка кош келипсиңер. Кымбаттуу окуучуларым, силерге күн нурундай жылуулукту, гүлдөрдөй сулуулукту каалайм. Кана балдар, өзүңөрдүн акылдуу, мээримдүү, сүйкүмдүү көздөрүңөр менен бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын алтындай болгон эрежелери менен таанышып алсак. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Ошону менен бирге эле тапшырмаларды өз убагында аткарып турабыз. Эмесе бүгүнкү сабагыбызда ушундай кооз, ажайып жаратылышыбыз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы Кыргызстан менин мекеним. Сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсак. Мамлекеттин символикалары, кооз жерлер жана Кыргызстандан чыккан атактуу адамдар жөнүндө маалымат аласыңар. Патриоттук сезимдериңер ойгонуп, мекенибизди көздүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Бул Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын областтары. Кыргыз Республикасында Талас, Жалал Абад, Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош жана Баткен облусу. Кыргыз Республикасында 7 облус бар. Кыргыз Республикасына коңшу мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай. Бул мамлекеттер бизге чектеш жайгашкан. Башкача айтканда, бизге мамлекеттик расмий тилибиз кыргыз тили. Өлкөнүн расмий аталышы Кыргыз Республикасы. Кыргыз Республикасы 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болгон. Негизги мыйзамы Кыргыз Республикасынын Конституциясы. Ал 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын аянты 199 000 квадрат километр. Ал эми калкы 6 миллиондон ашык адам. Акча бирдеги кыргыз сому. Ал эми климаты, аба ырайы кышкысын суук, жайкысын ысык. Мамлекеттик тили кыргыз тили. Борбор шаары Бишкек. Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет. Бул сүрөттө Кыргыз Республикасынын борбор шаары Бишкек. Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Анда 100дөн ашуун улут жашайт. Алар өзбектер, орустар, дуңгандар, уйгурлар, тажиктер, түрктөр, казактар, татарлар жана азербайжандар, корейлер жана
украиндер. Кыргыз эли башка мамлекеттин элинен айырмаланып, меймандостугу менен айырмаланат десек болот. Элибиз аябагандай меймандос. Мамлекеттик символикаларга Кыргыз Республикасынын туусу, герби, ошону менен бирге эле гимни кирет. Кыргыз Республикасынын туусу 1992 жылдын 3 мартында бекитилген. Мамлекеттик туунун ортосунда 40 нур тегиз чачыратылган алтын түстөгү күн. Күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн түндүгү чүрүлгөн. Көрдүңөрбү балдар? Күн алкагынын ичинде кыргыз боз үйүнүн түндүгү чүрүлгөн. Ал эми герб 1994 жылдын 14 январында бекитилген. Кыргыз Республикасынын гербинде канатын жайган ак шумкардын сүрөтү жайгашкан. Көлдүн ар жагында жайгашкан ала тоо кыркаларынын жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндүн тегеректин 2 капталынан орун алган пахта жана буудайдын сүрөтү түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын гимни кирет. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылы кабыл алынган. Демек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору туу, герб, ошону менен бирге эле гимн. Мамлекеттик символика конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздиктешип, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы өздүк символдору бар. Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү элдер бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Бул герб бардык маанилүү документтерде жана мөөрлөрдө ушул гербтин сүрөтү чагылдырылган. Кыргыз Республикасында белгилүү инсандар аябагандай көп. Алардын айрымдарын атай кетсек, Токтогул Сатылганов атабыз, Чыңгыз Айтматов атабыз, ошону менен бирге эле Манас атабыз Саякбай Каралаев. Чыңгыз атабыз дүйнөгө таанымал жазуучу болгон. Ал эми Токтогул Сатылганов атабыз дүйнөгө атагы чыккан акын. Ошону менен бирге эле комузчу. Кыргыз эли өзүнүн маданияты жана тарыхы менен сыймыктанат. Туурабы? Ар бирибиз өзүбүздүн маданиятыбыз, ошону менен бирге эле өзүнүн маданияты жана тарыхы менен сыймыктанат. Кыргызстандын өнүгүшүнө эл ичинен чыккан баатырлар, атактуу адамдар зор салымын кошушкан. Кыргыз элинин тарыхын жараткан. Кыргыз эли үчүн кан жанын аябаган көптөгөн баатырларыбыз болгон. Кыргызстан жаратылыштын сулуулугу менен гана чектелбестен, Кыргызстандын улуттук байлыктарынын бири суу, дарыялар, көлдөр, саздар, шаркыратмалар, мөңгүлөр, каарлар, жер астындагы суулар жана ысык суулар. Көптөгөн жасалма суу сактагычтар да бар. Тоолуу өлкө. Мамлекетибиз кооз жерлерге өтө бай өлкөбүздүн атын чыгарган. Кыргыз өлкөсү тоолуу өлкө. Мамлекетибиз кооз жерлер менен атагы чыккан өлкөлөрдүн бири.
Бүгүнкү тарбиялык саатыбызды бышыктоодо бизге мындай суроолор келди. Башкача айтканда, дал келтирүү. Кимин сөзүнө дал келчү сөздү таап кошобуз. Кимин кандай түшүнөсүңөр? Бардык маанилүү расмий документтерде жана мөөрлөрдө чагылдырылган. Туурабы? Албетте туура эмес. Гимн мамлекеттик имараттардан, борбор шаарыбыздын аянтынан көрсөк болот. Дал келеби? Албетте жок. Гимн мекенге арналган салтанаттуу мактоо ыры. Мына ушул сөз биздин гимн сөзүбүзгө дал келет. Кийинки сөзүбүз герб. Герб сөзүнө туура келчү, дал келчү сөздү жайгаштырышыбыз керек. Герб мамлекеттик имараттардан, борбор шаарыбыздын аянтынан көрсөк болобу? Кийинки сөз бардык маанилүү расмий документтерде жана мөөрлөрдө чагылдырылган. Мына ушул сөз менен дал келтирсек болобу? Туура болобу? Мынакей. Герб бардык маанилүү расмий документтерде жана мөөрлөрдө чагылдырылган. Сөзүбүз эми дал келди, туурабы? Мен жогоруда айттым, Герб бардык маанилүү расмий документтерде мөөрлөрдө чагылдырылган деп. Андан кийин туу мамлекеттик имараттардан, борбор шаарыбыздын аянтынан көрсөк болот. Дал келтирсек туура болот. Азаматсыңар балдар. Демек, Кыргыз Республикасы демократиялуу, эркин мамлекет. Өлкөбүз кичинекей мамлекет болгонуна карабастан, башка элге таанытчу кооз жерлер, атактуу патриот инсандарга бай өлкө. Биз ар дайым өлкөбүздү коргоого, өлкөбүз үчүн аянбай кызмат кылууга, өлкөбүздү көздүн карегиндей сактоого милдеттүүбүз. Эмесе кезек тапшырмага келип жетти. Үй тапшырмага Кыргыз Республикасынын символикаларынын сүрөтүн тартып келүү. Бүгүнкү таанышкан символдордун сүрөттөрүн тартып келүү тапшырма болот. Бүгүнкү сабакка активдүү катыштыңар деп ойлойм. Кийинки видео сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.